Кыргызстан светтик өлкө болгондуктан республиканын баардык аймактарында диний жөрөлгөлөрдү аткарууга толук шарт түзүлгөн. Ислам динин тутунган мусулмандар үчүн коомчулуктун жалпы талабына дал келген шарият жолу муфтият тарабынан иштелип, жогорку бийлик бутагы катары таанылган дин башкармалыгынын макулдугу менен жарыяланат. Муфтияттын уламалар кеңеши кабыл алган чечимдердин жерлерде аткарылышын облустук, шаардык жана райондук казыяттар көзөмөлдөйт. Өлкөбүздө жашаган жарандардын басымдуу бөлүгү мусулман калкы болгондугуна байланыштуу ислам ибадаттарын аткаруу борбору катары таанылган мечит менен камсыз болбогон бир да айыл кыштакты жолуктурууга болбойт. Албетте, бул жакшы көрүнүш. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан катталып, керектүү иш кагаздары менен камсыз болбогон диний мекемелердин жүргүзүп жаткан ишмердигин тескеп туруу дин башкармалыгына да, муфтият кызматкерлерине да бир топ татаалдыкты жаратат. Ошондуктан ислам жолуна жаңы түшкөн жаштарды башка дин агымдарына, диний экстремизмге үгүт насаат иштери дал ошондой каттоодон өтпөгөн мекемелерде жүргүзүлүшү мүмкүн деген күмөн ой коомчулукта арбын айтылууда. Бүгүнкү күндө жалпы дүйнө жүзүндө болуп жаткан ушул ислам дининде каралоолор, ислам дининде ушундай бир кара нерселерди табуулардын баардыгы келип кайра ошол ислам динин тутунгандарынын өздөрүнүн берип койгон поводунан деп коелучу, шылтоолордун айынан болот. Bir kişi İslam dinini tutunup da bir kişi gelip anın dinini paralayınlar hiç kaçar. Oşol İslam dinini tutunup atkan özü oşoğa paralooga yol açıp berip koyuldu. Din tutуу эркиндигинин эпкини менен аруулукка чакырган ислам динин чүмбөт кылып, Хизбут Тахрир, Акрами сыяктуу агымдардын жергебизге келиши жалпы коомчулукта кооптонууну жаратууда. Анткени ислам жолуна жаңы кадам таштаган көпчүлүк жаштар аталган агымдын лидерлеринин психологиялык чабуулуна туруштук бере албай, бүдөмүк айтылган түшүнүктөрүнө азгырылып, ал агымдардын камчысына айланып жаткандыгы бүгүнкү күндү көйгөйлүү маселесине айланды. Айрыкча бүткүл мусулмандардын биригүүгө чакырып, ислам өлкөсүн курабыз деген ураандын маалымат булактарынан юридикалык эмес, жеке тараптардын атынан жарыяланышы көпчүлүктү азгырып, шарият жолуна көлөкө түшүрүүдө. Ben көңүлдөгү үчүнчү маселе бүгүнкү күндө ушул Сирия маселесиндеги эң чоң проблема жана айттым, чаржайып маалыматтуулук маселеси. Баары 3-4 терминди ар дайым кайталайбыз. Бул эмне десеңдер, фанатизм, экстремизм, терроризм. Буну баарыбыз кайталай беребиз. Бирок бир кызыгып көрдүкпү, фанатизм деген эмне экен? Бир ошол коңуңдардагы маалымат булактарынан бир кайрылып көрүңүздөрчү. Эмне экен фанатизм деген нерсе? Экстремизм деген нерсе эмне экен? Терроризм деген нерсе эмне экен? Ага алып баруучу себептер эмне экен? Ага алып баруучу шылтоолор эмне болду экен? Кыскача айта турган болсок, эң башында фанатизм деген маселени айтып экен. Фанатизм деген бул грек латин тилдеринен алынган бир сокур, көр деген бир мааниде берет экен. Инсан бир багытында сокур, көргө айланат экен дагы, анын эки жагын карабастан, билесиздер, бизде мондо аттымда болсо тосуп коет эле. İşletkende, ulakçılar, ne üçün dese iki can alak olmasın der. Fanatizm деген кандай бир деңгээлде инсанды ошондой бир абалга түшүрүп койгон бир, эгерде идеология десек идеология, бир багыт десек багыт деген нерселерди айтсак болот. Мындан тышкары араб өлкөлөрүндөгү бийлик талашуудан келип чыккан карама-каршылыкка жихад чакырыгы ташталып, бул чакырыктын тузагына биздин жаштардын да чалынгандыгы өкүнүчтүү. Исламдын жол жобосун коргоймун деген ишенич менен барып, турмуш чындыгында Сирияда, Ливанда болуп жаткан кан төгүшүү бийлик үчүн болгон күрөш экендигин өз көзү менен көрүп, мекенине кайтууга зар болгон айрым мекендештерибиздин маалымат булактарына жарыялаган билдирүүлөрүнө карабай, жихад чакырыгынын жергебизде жашыруун уланып жаткандыгы көпчүлүккө маалым. Ислам түшүнүгүндө жихад шарият жол жоболорун тебелеп, мусулманчылыктын баардык элементтерин жок кылуу үчүн күч колдонулган жерде гана ислам баалуулуктарын коргоп калууга жасалган аракет, аргасыз күрөш. Ошондой эле өз жан дүйнөңдү тазартып, бирөөнүн ийгилигине көз артуудан, көрө албастыктан, жаман жолго жүрүүдөн сактанып,
баардык ишке сабырдуулук менен мамиле кылууга жетишүү болуп саналат. Ал эми бүгүнкү күндө жихадка үгүт таштагандар күнөөсүз адамдардын канын төгүп, калк катмары пайдаланып жаткан имараттарды, транспорт каражаттарын кыйроого учуратып жаткандыгын көпчүлүк көрүп турат. Allahu Akbar deyip daha tügüsünü tutat, tügüsü de Allahu Akbar deyip bunusunu tutat. Allah Allah desin de ökölten Allahu Akbar deyip tutat. Kimisi kafir, kimisi Müslüman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Башка кылмыш иштерин болтурбай коюу оңойго турбагандай эле, көпчүлүктүн кызыкчылыгына карама каршы келген диний агымдардын үгүт иштерин токтотуп калуу да жеңил иш эмес. Алгач үгүт ишине шектүү катары таанылган адамдын жалпы кыймыл аракети, жүргөн чөйрөсү укук коргоо органдары тарабынан үзгүлдүксүз байкоого алынат. Качан гана анын иш-чара уюштурууга жасаган аракети айкын билине баштаганда ага каршы чара колдонууга жол ачылат. Бул ишке Атайын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмү, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы, дин өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлүүсү бүгүнкү тегеректөөнүн өз максатына жетти деп эсептейм да. Себеби бул жердеги жаштардын мугалимдик курамдан дин боюнча түшүнүктөрү, экстремизм, терроризм багытындагы көйгөйлүү өздөрүнүн суроолоруна жоопторду алышты деп эсептейм да. Мындай окшогон тегерек стөлдөрдө, семинарларды, дебаттарды, ар кандай форматтарда дагы көбүрөөк өткөрүп, биздин баягы жаштарга өздөрүнүн руханий керектөөлөрүн толуктоого мүмкүнчүлүк берет да. Азыр бул өткөрүлгөн тегерек стөлдөн кийин азыр университеттин ректораты бөлөк форматтарда дагы өткөрүүгө аракет кылып атат. Ушундай сунуштар берилди да. Биз өз тарабыбыздан ушул жаштарга алдын алуу иштери боюнча түшүнүктөрдү берип турсак тезирээк жакшы болот. Жаштардын мындай кооптуу агымдарга азгырылышына жол бербей, туура багытта тарбияланышын камсыз кылуу максатында укук коргоо органдарынын кызматкерлери билим берүү мекемелеринде жолугушууларды өткөрүп, алдын алуу иш-чарасы катары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Мындай иш-чаралардын ар бир мекеме уюмда өткөрүлүп турушу натыйжасын берип, калк катмарында жүрүп жаткан ар кандай жагымсыз жагдайлардын алдын алууга негиз болоруна ишенүүгө болот. Укук коргоо органдары бир эле же диний ишмерлер, диний өкүлчүлүк бир гана бул ишти аягына чыгарыш өтө кыйын. Себеби бул татаал тема. Бул адам баласынын аң сезими менен ал жерде айтылып атат, ар түрдүү ыкмаларды колдонот деп. Демек, мына ошого кескин бөгөт коюу максатында бүгүнкүдөй иш-чаралар, мен ойлойм, дагы мындан кененирээк шаардык областтык масштабтарда кенен өткөрүлүп, анан жаштарга көбүрөөк биз маалымат берип туруп, аларды көзөмөлдөн дагы бекем колго алсак, мен ойлойм, мындан арылууга болот деп. Ислам баалуулуктарынын сакталышын камсыз кылуу максатында Ош мамлекеттик социалдык университетинин жетекчилиги, укук коргоо органдары жана дин ишмерлери менен биргеликте коом жана жаштар деген темада атайын жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу учурунда келген коноктор тарабынан ислам жана шарияттын баалуу жактары жана алардын айрым агымдар аркылуу бурмаланышы тууралуу кеңири түшүнүктөр берилди. Ошондой эле калк катмарынын кызыкчылыгына карама каршы кызыкчылыктагы иш-аракеттерди жүргүзгөн диний агымдардын экстремизмдин алдын алуу иш-чаралары боюнча маалыматтар айтылды. Жолугушууда студенттер тарабынан суроолор берилип, маанилүү ой-пикирлер сунушталды.